Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 май 2025 жыл туугандар, мен сиздерге жаңы домдун 6-кабатында жайгашкан тех паспорты бар сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Мына туугандар, бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, буюм-тайымдардын бардыгы калат. Ремонту дагы жакшы. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Кийим кечеңиздерди алып келип эле Кудай буюрса жашай бере турган квартиралардын бири экен. Мына килемдерди салып койгон, бардыгы даяр. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира жөнүндө кеңири маалымат берейин. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бардык тарапка ушул сатылуучу квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы келип көрүп коюшсун. Дареги, мен турган жер туугандар, бул баарыңыздар эле билген Анар микрорайону, Элитстройдун домунда турам. Домдун аталышы Омат. Бул жерге сиздер Миллион маркети тараптан, же болбосо Төлөйкөн микрорайону тараптан, же болбосо мына Олигарх рестораны бар Западныйда, ошол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Жолдору көп. Адреси Анар 1В. Ушул подъездде 6-кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, мен айткан кабатка чыгасыздар. Бул жакта лестницасы. Бул жакта болсо чоң лифт туугандар. Лифттен чыгып оңго бурулсаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып аткан учуру жүрүңүздөр. Лифт иштейт. Коридорлору кеңири. Дубалдарын караңыздар, декор болуп, сонун болуп жасалган, кооздолуп. Так, 2 бөлмөлүү квартира, тех паспорты бар, күнгөй бет, анан коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, газ, свет, отопление бардыгы бар экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетилинбейт. Келесиздер, жашайсыздар мындай айтканда. Так, 6-этаж, 2 комната, аянты 61,5 квадрат метр туугандар. 2 санузел. Айтайын дегеним, ажатканда душ отдельно дегеним. Так, квартирага кирдиңиздер. Мен мына сол тараптагы эң негизги бөлмөдөн баштай берейин. Бул баарыңыздар билген конок бөлмө. Айнек терезелер пластик, радиаторлар, күнгөй бет. Азыр саат 4:21 өтүптүр. Как раз квартирага күн тийип турган учуру. Бул конок бөлмө болду. Ремонту дагы жакшы. Дубалдар обой, ылдый тарабы ламинат, потолоктору натяжной, люстра орнотулган, занескалар тагылган. Конок бөлмө болду. Бул жака жүрсөк, бул спальный. Как раз ушул жака да күн тийип турат экен. Анан ошондой размерине ылайыкталынган шкафчиктер жасалган атайын. Мына радиаторлор, айнек терезелер пластик. Бул жактан ошо домдун алды тарабы ушул жак көрүнүп калат. Ошо саат 3-төн кийин күн тиет экен, жакшы, өтө сонун. Мыналарым калса керек, билбейм, мен сүйлөшүп көрөсүздөр, бирок ошо калат дегендей кылып койду да. Бирок түшөктөрдүн алып кетсе керек балыштарын. Көрдүңүздөр, жакшына көргөзүп коеюн. Мен дагы шашылып тез эле тартып коюп атам акыр күндөрү. Жакшына тартыш керек өзү шашылбай. Так, бул жагы кухня, жеңелерибиздин экинчи офиси. Гарнитур, газ, бардыгы жаңы. Холодильник, стол, стул, бардыгы бар экен. Бул жакта да айнек бар экен да. Өтө сонун. Азыр эми бардыгы эле күн тийеби, күнгөй бетпи деп сурайт. Ошол жерин да эске алыңыздар. Күн тийип турган малга келиптин өзү дагы. Эми санузелдерин арестован стиралка бардыгы бар экен. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка квартиранын видеосун жиберип коюңуздар, ссылкасын. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Так, бул ажаткана. Вариант обмен жолдору жок. Акча керек болгонуна байланыштуу квартирасын чоңойтутат экен, эми 3 комната, 4 комната кылып ошол себептен эле сатабыз деди. Тех паспорты бар эң негизгиси. Аянтын дагы айттым. 61,5 квадрат метр. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $67,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Жөн эле айтылуу баасы $67,000. Эми түшүрүп берет. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жакшынакай болуп жазылып турат. Ээси деп. Өзүнө чалып сүйлөшүп сатылышасыздар, барыңыздарга ийгилик, колдон чыгарбаңыздар. 6-кабат экен туугандар.
Негизи жаңы домдорду 6-кабаттан ылдыйын кымбат баалашат, а өйдөсүн бир аз арзан баалашат. Эми аны айтпасам деле билесиздер.